коррупциялык иштерге байланышкан кылмыш иштеринин басымдуу бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу. Бүгүнкү координациялык кеңешмеде Нарын облусунун прокуратурасынын тергөөнү жана изин суутпай издөө ишин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Тургунбек Субанов үстүбүздөгү жылы жана быйылкы жылдын 2 айында кызматтык жана экономикалык кылмыштар боюнча козголгон кылмыш иштеринин тергөөсүнүн сапаты жөнүндө маселеси боюнча доклад жасады. Айтымында коррупциялык иштерге байланышкан кылмыш иштердин басымдуу бөлүгүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана аша чабуу, паракорчулук, кызматтык жасалмалык, ишенип берилген мүлктү кызмат абалынан пайдаланып сиңирип алуу фактылары түзгөн. Нарын областы боюнча өзү жалпы 23-жылы 85 кылмыш иш козголгон экен. Анын ичинен прокуратура тарабынан 61 иш козголуп сотко жиберилген. УКМК тарабынан болсо 17 кылмыш иш жана ички иштер башкарма тарабынан 7 иш. Аталган жогорку аталган кылмыш иштин арасынан 38 кылмыш иш сотко жиберилген. Анын ичинен болсо 21 иш кыскартылган. Арасында калган иштер бүгүнкү күндө токтотулуп турат, кээ бирлери жандандырылган. Бүгүнкү күнү жандандырылып, бүгүнкү күнү тергелип жаткан 20 кылмыш иштен ашыгы азыркы учурда тергөөлүү жүрүп атат. Эми алардын арасында бул Нарын областындагы муниципалдык кызматкерлердин, ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин үстүнөн козголгон кылмыш иштер болуп турат азыркы учурда. Ошолор азыр тергелип атат. Тергөө органдары тарабынан, бул УКМК тарабынан жана ички иштер башкарма тарабынан ошол. Коррупциялык, кызматтык жана экономикалык кылмыш иштер боюнча мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо жана аны ордуна коюу маселеси боюнча алгылыктуу иштер жүрүүдө. Алсак 2023-жылы укук коргоо органдары тарабынан тергөөсү аяктаган кылмыш иштери боюнча 83 миллион 661 миң сомдук зыян аныкталып, жалпысынан 57 миллион 806 миң сом же 69% өндүрүлгөн. Бюджеттик мекемелерде бюджеттик каражаттардын мыйзам талаптарына ылайык сакталышына көзөмөлдү күчөтүүнү, андыктан аныкталган мыйзам бузууларга объективдүү укуктук баа берүү менен аны четтетүүгө күнөөлүү адамдардын жоопкерчиликтерин кароого багытталган тийиштүү чараларды көрүүгө. Ошондой эле укук коргоо органдары тарабынан дагы кемчиликтер бар. Бул тармакта иштегендердин жумушу тиешелүү деңгээлде жүргүзүлбөгөндүктөн кээ бир тергөөчүлөр кызматына кош көңүл мамиле жасагандыктан жана алардын ишмердүүлүгүнө ведомстволук көзөмөлдүн жоктугунан кылмыш иштеринин тергөөсү создуктурулган учурлар болуп келген укук коргоочулар белгилешти. Мындай жагдайларда укук коргоо органдарынын жетекчилери тарабынан ведомстволук көзөмөлдү күчөтүү, тажрыйбалуу адистер менен тажрыйба алмашуу тапшырмасы берилди. Азыркы учурда ошо кемчиликтерди жоюу боюнча тийиштүү иш-аракеттер жүрүп жаткандыгын мен баса белгилеймин. Ал үчүн биздин кызматкерлер тарабынан көзөмөл жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана башка мамлекеттик органдардын кызмат адамдары тарабынан 2023-жылы жана 2024-жылдын 2 айында аныкталган коррупциялык мыйзам бузуулар боюнча дагы талкуулар өттү. Алар боюнча өзүңүзгө белгилүү болгондой мен тарабынан аларга эскертүүлөр берилди. Ушундай көрүнүштөргө жол бербөө жагы, ошол эле мисалы мына кызматтык автоунааларды кызматтык максатта гана жана жумуш учурунда гана колдонуу жагы баса белгиленди. Мындан тышкары жыл сайын кайталанып жаткан коррупциялык мыйзам бузууларды алдын алуу боюнча, болтурбоо боюнча дагы талаптар коюлду. Укук коргоочулардын айтымында коррупцияга каршы мыйзамдардын талаптарын бузууга жол берүү, жемкорлук, пара алуу, мамлекеттик жана муниципалдык мүлктү уурдоо, шалаакылык, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандар жазасын алары күтүлөт. Наргиза Жумадил кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.